Топчугүл Шайдуллаева Дуло. Аңгиме. Дайранын боюндагы кыштакта жайгашкан элдин турмушу ушу көөрүп ташып аккан сууга байланышкан. Ата-бабалары да илери ушул суу жээгин пааналап отурукташып, шалы эгип тиричилик өткөрүшкөн экен. Шалы суу боюнан башка жакка өспөй турган өсүмдүк эмеспи? Жай ортолгон кезде дарыя ашып-ташып, суу боюндагы шалыларды аюусуз жутуп, жалмап, жаа бербей, аны эч кандай күч башкара албай калчу. Дарыяга жакын кыштактагы кээ бир адамдардын пейили, мүнөзү да ушул сууга окшоп кетер эле. Суу ашып ташкан маалда 60ка таяп калган Азимкан Абышкандын байбичеси да толкуй баштачу. Чалы же балдары сәл эле айтканына көнбөй койсо болду. Дайрага агып өлөм деп алкынып калчу. Андайда балдары да, абышкасы да, келиндери да кемпирдин көзүн карап, аны дайра жакка баспаса экен деп ою менен болуп калышчу. Ушул жазда да Долу кемпир адатынча абышкасына таарынып дайрага жөнөгөн. Кой ай дегенге көнбөй, дал дайранын жээгине маасы көрөчүн чечип, секирикке даярданган учурунда абышкасы балдары менен келип калган. Кемпир жылда бул адатын бир жолу карматса, быйыл 2-3 ирет удаа кайталап жиберди. Балдары чоңоюп, өзү кекси адам болуп калса да, баягы эле чалына көрсөтө жүргөн үстөмдүгүн, долулугун койбоду же келиндерден уялбады. Эр болсоң бир сөзүнө каршы болуп көр, үйдү айланып өтсө эле болду, дайрага жетет. Ошондо да үйүнөн алкынып жулкунуп чыккан. Насыбай ыйлеп жаткан чалы ал тарапты карап да койбоду. Балдары деле эч нерсе болбогондой, өз иштери менен алек. Ызасы кайнаган кемпир дарбаздан атырылып чыгып, арт жагына бир кылчайган, бирок чуркап чыккан эч кимди көрбөдү. Куугундун жогун көрүп, дендароо боло түшкөн кемпир дайранын дал жээгиндеги дөңсөө жердеги уулунун үйүнө кайрылды. Келини чачын жууп отурган. Ой, келин, мен жашоого тойдум, кайнатаң мени ушуга жеткирди. Кир когун убагында жууп берип, жакшылап карагыла. Кош, деп андан ары жөнөдү. Келин аны бир карап алып чочуп кетти. Анан бирдемени эстегендей ишин уланта берди. Дарыяга жакындаган сайын кемпир артына кылча карайт. Жалбарып, кой дечү киши эмес, чак түштө балык уулаган анча-мынча балдар да көрүнбөйт. Ал дайрага жетип, суу боюндагы ташка көчүп басып, жүзүн жууп, муздак суудан уурдады эле ачуусу тарап кеткенсиди. Кайра үйгө кетсе болот эле. Артынан келгендер көрүнбөйт. Ал бут сууга карап туруп, кемпирдин жүрөгү шуулдап, кейпи учту. Чын эле, агып өлөм эми? Бир топ убакыт өтсө да бир жан жок. Маасын чечип, бутун жууйт, купкана ындын өчө түштү. Кайра маасын кие баштады. Аны алыстан карап аңдып турган абышкасы чыдамы кетип бир маалда: «Ай, кемпир, бул ачууңдан кайт!» деп артынан келип кучактап калды. Кемпир дароо өңүн өзгөртү. «Кураган какпаш, 1 мүнөт кечиккениңде экинчи маасымды да чечип, сууга боюмду таштайын деп турдум эле», деп жиберди. Баягыдай балдары жөлөп, келиндери дүрбөп, апакелеп, алды артына түшүп, үйүнө алып келбегендерине шагысына түшкөн кемпир жол ката үйгө келатып балдарына таарынды. Каарыган атасына аңдытып коюп, үйлөрүнө беймарал отурушканын элестетти. Чоңоюшту, катын алышты, эми аларга эненин кереги эмне? Бечара абышкамдан башкага менин өлгөнүм баары бир тура, деп кемпир ушуларды ойлоп, ушунча жыл жашаган өмүрүндө биринчи жолу азыр абышкасына ыраазы болду. Байкуш ушул эле түтпөйт тура. 30 уулум болгончо, деп ушон үчүн айтат да. Ал да балдарына окшоп артынан барбаганда эмне кылмак? Дайрага өзүн таштайт беле? Абышкасынын мындан ары капа кылбай жүрөйүн деген ой көңүлүнө кылт этти. Бирок жаз келип, дайра кайра ташып атканда Азимкан Абышка капыстан каза тапты. Чалы өлгөн соң Долу кемпир кыйла ал күчтөн тайгансып калды.
Көрсө кемпирди оолуктуруп алкынтып дайрага чуркаткан абышкасынын гана деми тура. Эми ал дайрага агып өлөм демек турсун, гүлдөгөн суу тарапты карагысы жок. Дайра болсо адатындай толуп ташып ал бууттанат. Жолуна илешкен эмне болсо жула качып, эч нерсени тоотпойт, эч нерсеге карабайт. Аңгеменин аягы.